Саламатсыздарбы, Оводо Лондон, BBC, элер алчара спорт жаңалыктары менен тааныштырабыз. Мен Акчолпон Койчиева. Евро аймагынан чыгып кала жаздаган Грек өкмөтү жаңы экономикалык реформалар пакетин кабыл алууда. Бирок Ципрасты парламент колдоор бекен. Тунисиядан миңдеген британдык туристтер кайтып келүүдө. Британ өкмөтү дагы бир террордук чабуул болушу мүмкүн деп эскертти. Ошондой эле биз Амазондо токойлордун кыйылышы уланып жатканы тууралуу атайын билдирүүгө токтолобуз. Грециянын өкмөтү евро аймагынан чыгып калбаш үчүн эл аралык кредиторлордон финансы жардамын алуу максатында соңку аракетин жасап, жаңы планын сунуш кылды. Планга дем алыштагы референдумда гректер четке каккан айрым катал чаралар дагы камтылган. Европалык лидерлер ушул жекшембиге чейин келишимге жетүү керек деп мөөнөт коюшту. Жаңы сунуш жөнөтүлдү. Эми грек премьери элдин маанайын карайт. Афина өкмөтү өз билдирүүсүнүн таасирин күчөтүү үчүн парламенттен колдоо күтүүдө. Бирок бир маселе бар. Грек эли жекшембидеги референдумда четке каккан айрым чаралар жаңы сунушта камтылган. Анын үстүнө бул жолу көбүрөөк кыскартуу күтүлөт. Ишкерчиликке салык көбөйөт. Ресторандарга НДС салыгы өсөт. Мамлекеттин пенсия үчүн чыгымы кыскарат жана эрте пенсияга чыгуу чектелет. Аралдар мурдагыдай салыктан убактылуу бошотулбайт. Натыйжада өкмөт 12 миллиард евро үнөмдөйбүз дейт. Грециянын сунушу кредиторлордун карызды төлөй алуу сунушуна төп келиши керек. Греция карыз көйгөйүн чечүү үчүн 53,5 миллиард евролук үчүнчү жардам пакетин сурап жатат. Натыйжада карыз 320 миллиард еврого жетет. Биздин жашообуз коркунучта. Банктар жабык. Өмүр бою топтогон акчабызды ала албай жатабыз, дейт бул тургун. Греция соңку 3000 жылдан бери эле Европада турат. Андан чыгып кете албайбыз. Биз калгыбыз келет, дейт экинчиси. Грециянын реформа пакетин Еврокомиссиянын, Борбордук банктын жана эл аралык валюта фондунун эксперттери тыкыр иликтеп чыгат. Андан соң ишемби күнү бул план Еврозонанын каржы министрлеринин, жекшембиде евро лидерлердин кароосуна жөнөтүлөт. Британиянын тышкы иштер министрлиги Тунисте дагы террорчул чабуул болушу мүмкүн деп эскерткен соң, жүздөгөн британдык туристтер артка кайтарылууда. 2 апта мурун эс алуу жайындагы террордук чабуулда 38 киши курман болуп, алардын 30-у британдыктар болчу. Тунисте акыркы учурда 3,5 миңдей британдык саякаттап жүрөт. Тунисте жүргөн миңдеген британиялыктардын айрымдары мекенине сапар алууда. Британ өкмөтү алардын коопсуздугуна кепилдик жоктугун айткан. Айрымдар бул чечимге нааразы. Биз өзүбүздү коопсуз эле сезип жүргөнбүз. Анан эле бүгүн телефон чалышты, дейт бул турист. Ар жерде жүргөн куралчан аскерлердин жардамы менен коопсуздук сакталат деп ойлогонбуз. Бирок кетүүгө туура келет окшойт, деди экинчиси. Өткөн айдагы чабуулдан кийин Тунис өкмөтү пляждагы коопсуздук чараларын күчөткөн. Өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топтун согушкерлеринен сактануу үчүн Ливия менен чек ара тосмо орнотоорун да билдирген эле. Бирок Британ өкмөтү 38 кишини атып өлтүргөн куралчан адамдын өнөктөрү болушу мүмкүн дейт. Азыр коркунучтун белгиси айкын. Тунис жарандары коопсуздук үчүн канчалык күчөрөгөнүн түшүнүп турганыбыз менен британ жарандарына бул өлкөгө барууга уруксат берүү бул тобокелчилик. Туризм тармагына бул чечимдин чоң залакасы тийчүдөй. Террорчулар ушуну каалашкан. Туризмге зыян келтирүү менен бүтүндөй тармакты аксатышты. Көп киши жумушсуз калды, дейт Тунистин Британиядагы элчиси. Бирок айрым серепчилер Тунистин коопсуздук күчтөрү туристтердин коопсуздугун жетиштүү сактай албайт дешет. Туризм компаниялары кардарларын 48 саат ичинде мекенине алып кетиши керек. Түз эфирде BBC кыргыз кызматы эми күндүн башка кабарларын көрөлү. Чыгыш Явада Руаң аттуу вулкан атылгандан Индонезияда 3 аэропорт жабылды. Булардын бири туристтер эсалган Бали аралынын аэропорту. Алар коопсуздук үчүн жабылганын транспорт министрлиги билдирди. Вулкандын күлү жайылгандан улам Австралия менен Бали ортосунда бир нече каттамдар токтотулган.
Эки француз учкучу Ла-Манш аркылуу электр учактары менен өтүп, авиацияда тарыхый окуя болду деп айтып чыгышты. Аэробустун электр батарейкалуу учагы менен учкан Дидьер Эстей 40 мүнөттөн кийин Францияда конгон. Атаандашы Хью Дюва ушундай эле учууну кечээ аткарганын айтууда. Аэробус экөөнө тең ишенген жок. Украина аскер жетекчилери өлкө чыгышындагы чата күчөп жаткандыгын эскертишти. Орусиячыл жекчилдер кечээ өкмөттүк күчтөрдү 6 саат аралыгында аткылоого алган. Ал ортодо орус президенти Владимир Путин Украин чатагын тынчтык сүйлөшүүлөрү менен гана чечүүгө мүмкүн деди. Белгилүү кино жылдызы Омар Шариф 83 жашында дүйнөдөн кайтты. Омар Шариф Египетте туулган. Ал 25 фильмге тартылган. Ал эми Голливудтун арабиялык Лоренс аттуу тасмасындагы ролу ага эл аралык атак алып келген. Анын эң чоң ийгилиги деп доктор Живагадагы ролундагы айтышат. Бразилиянын президенти Дилма Русеф айлана чөйрөнү коргоо боюнча өз өкмөтүнүн аракеттерин коргоп чыкты. Ал Парижде өтчү саммит алдында жаңы сунуштар менен чыгаарын айтты. Бирок BBC көргөн далилдер боюнча бир нече жыл басаңдаганы менен Амазондо токойлорду кыюу кайра жанданып кеткен. Бразилияда айлананы коргоого жумшалчу бюджет кыскартылган эле. Токойду кайтаруу. Амазон Бразилиянын экология полициясы менен аткезчилердин ортосундагы кармаштын чордонуна айланды. Соңку жылдары Бразилия токойлорду жакшылап коргоп калган. Бирок BBC-ге жеткен сандар токой аянттарын мыйзамсыз жок кылуу көрүнүшү кескин өскөнүн көрсөтүүдө. Токойдун ичинде агенттер аткезчилерди кармап, алардын лагерлерин жок кылып жатат. Спутниктин жардамы менен мыйзамсыз кыйылган аймактарды көрүүгө болот. Кызгылт түс. Бир нече күн мурда эле жапжашыл токой болчу. Соңку статистикалар боюнча токойдогу коргоого алынган сейрек байлыктар да аткезчилердин колуна өтүүдө. Синта Ларга уруусунун өкүлдөрү батыштагыдай эле кийингени менен көбүнчө токойдо жашашат. Аткезчилер ансыз деле жоголуп бараткан баалуу дарактарга кызыгышат. Андыктан биздин жерге басым күч, дейт Амадеус. Жергиликтүүлөрдүн салтын сактап калуу аракети күч. Бирок аларды сактайбыз деп, тескерисинче өнүгүүсүнө бөгөт коюп жатабыз дегендер да бар. Бардык тараптарга төп келген сунуш табылмайынча, табияттын бул кереметинин келечеги бүдөмүк бойдон кала берет. Спорт жаңылыктарында Уимблдон. Британдык номер 1 ракетка Энди Маррей менен Роджер Федерер так ушул маалда ойноп жатышат. Ал эми буга чейин Гаске менен Джокович беттешип, Джокович утуп алды. Гаске колунун сырты менен урган оюндагы өзгөчө стили элдин бөөрүн кызытты. Так ушул ыкмасы менен ал Франция ачык чемпионатында Станислав Вавринканы жеңген эле. Футболдо болсо Стивен Жерардтын ордуна Джордан Хендерсон Ливерпулдун жаңы капитаны болду. Жерард буга чейин Рахим Стерлингди катуу сындап, ал Анфилдте калары арсар болууда. Стерлинг жетиштүү кесипкөй эмес, деди Жерард. Манчестер Ситинин $63 миллион сунушу четке кагылгандан кийин Стерлинг Ливерпулдун сезон алдындагы туруна кошулгусу келген жок. Англис премьер лигасындагы Кристал Пэлас $15 миллион Йохан Кабаяни француз чемпиону Парис Сен-Жерменден өткөрүп алды. Ал 3 жылдык келишимге кол койду. Кошумчалары менен 20 миллионго жеткен бул трансфер Кристал Пэлас үчүн рекордтук баа. Буга чейин клуб 27 жаштагы Джеймс Макарсур үчүн Виган клубуна $10 миллион төлөгөн. Жаңылыктардын соңунда экинчи дүйнөлүк согуш учурундагы учактардын Лондондун үстүнөн учуп өткөнүн көрөлү. Spitfire, Hurricane жана азыркы учурдагы тайфундар учканын Букингем сарайынын балконунан королдук үй бүлө карап турду. Учактардын шоусу британдык учкучтар Германия аба күчтөрүнүн үстүнөн жеңишке жеткен Британия салгылашуусунун 75 жылдыгына арналган. Британдыктар өз тарыхына өтө кылдат мамиле кылышат. Биз дагы тарыхка кайрылып, BBC сапарындагы Чаар аттын окуясынан кийин сайтыбызга кыргызга таанылып оозго алынган айтылуу күлүктөр тууралуу серияны чыгарып жатабыз. Баянын радиобуздан уга аласыздар. Биз болсо берүүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Алып барган Акчолпон Койчиева, саламатта болуңуздар.